мен таныган. Бул жакшы эле. Бул намазга барат, бул хажга барган, бул умрага барган. Муну менен биз ифтарда бизге болгонбуз, кол көтөрүп бата кылган. Тизесин кармап рүкү кылган деп жакшы деп жүргөн депутаттар Кыргызстандын бермети болгон. Дүйнө жүзүндөгү саякатчыларды өзүнө тартып турган көл кыласына казино кумарканаларды ачуудагы колдогондору менен эсимде калып калды. Мен кадырлап жүргөн инсандардын кумаркана ачса болот да, арам деп эле отура беребизби? Тигин арам десек, анан муну арам десек, анан анда мамлекеттин казынасын ким эмне менен толтуруп берет деген кемчонтой бир сөзү ара каттап суу кечпеген адамдардын кол көтөрүп колдоосу менен өтүп кетти. Аллахтан коркуп адалды колдоюнчу дебеди да, арамдан табылган акча арамга гана жумшалат. Арам инсан арамды гана колдойт. Биздикилер айтчу да, куруп койсок чет өлкөлүктөр келип ойнойт, биздикилер кирбейт. Биздин кыздар ошол жерге барып сойку болот. Биздин жигиттер ошол жерге барып кул болот иштеп. Биздин жигиттер ошол жерге барып ууру болот. Ошол кумарбоздорду ташып жүрүп булганып бүтөт. Фаштанибуху, эч качан жолобогула, жолотпогула деп атат. Аймаңарда ачылбасын андай деп атат Аллах Таала. Аллахтын сөзү үстүн өктөнбү, же депутаттын сөзүбү? Колдоп койгон. Акылыңарга келип тыйыла турган учур келбедиби? Биз добушубузду берип силерди сыйлаганда кумаркананы дагы ошондой бир бузук үйлөрдү, дагы мындан да быт-чыт чыккан, дагы жаман нерселерди колдогула деп шайлаган эмеспиз. Биздин ушинтип эми оңолуп мыкты пикке жетейин деп калгандагы улан кыздарыбызды, жаштарыбызды, коомубузду ушул кумаркана менен бузуңар келип атабы? Келгиле. Тахажжудда Аллах Тааладан суранып бир ыйлап дуа кылалычы. Аллахым, бизди момундай арам нерселерди бизден алыс кылгын. Бизди арамдардан сактагын, бизди арамдарды болтурбагын деп дуа кылбайлыбы кагылайындар. Ушул кылган дуабыздын жыйынтыгы менен иншалла ушу болбой калса ажап эмес.